Азыркы учурда чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын саны жыл сайын арып барат. Алардын саны 650 миңден 750 миңге чейин жетет экен. Алардын ичинен 113 миңи Түндүк Кореяда, 150 миңи Турцияда, ал эми калгандары Европа мамлекеттери менен Россияда иштешет экен. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө дагы дал ушул чет жакка барып иштеп келген кыздарды конок кылып чакырып туруп, чет жакта иштөөнүн кыргыз айымдарына тийгизген пайдасы жана зыяндары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Чет өлкөдө иштеп, бир топ тажрыйбаны көрүп келген кыздарды студияга чакырган элек. Алар эфирдин жүрүшүндө кызыктуу маектетип куруп бермекчи. Ал эми алгачкыларын болсо студиябызга чакырып маекти баштайлы. Ал үчүн алгач Россия жергесинде 4 жыл эмгектенип келген Кыргыз Ислам университетинин студенти Элнура Жапарбек кызын, ошондой эле Турция жергесинде жана Россия жергесинде дагы иштеп келген Кыргыз Улуттук университетинин студенти Мээрим Болотбекованы студиябызга чакыралы. Кош келиптиңиздер бүгүнкү биздин студиябызга. Бүгүн биз ушул чет өлкөдө иштеп келүүнүн кыргыз айымдары өзгөчө, кыздары үчүн тийгизген пайдалары жана зыяндары жөнүндө талкуу кылалы деп атабыз. Себеби акыркы учурларда өзгөчө ушул жаштар агылып чет өлкөгө кетүүдө да. Мунун албетте ар кандай себептери бар. Эми айтсаңыз, Элнура, сиз болсо ушул Россия жергесинде иштеп келген экенсиз да. Анан ал жакта канча жыл иштедиңиз? Россияда, Санкт-Петербург шаарында, областында 4 жыл иштедим. 4 жыл ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетишип, албетте кыйынчылыктар деле болду. Кыргыз жарандары көп эле. Анан көбүнчө ал жактагы кыргыз жарандары кандай жумуштарда эмгектенишет? Азыр кыргыздар жакшы жумуштарга орношуп калышты. Себеби кыргыздар разрешение работа жасашпайт да, регистрация менен иштеп калышты. Мисал алсак, магазиндерде, супермаркеттерде кассада отуруп кассир болуп иштегендер көп, продавец, кассир жана ар кандай жумуштарда. Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди айтыңызчы. Турция жергесинен келгениңизге аз эле күндүн ичи болуп калды. Мен негизи Турцияны жөн эле көргүм келген. Жарым жылга эле барып келдим. Анткени аякта жумуштар көп да, сезон убагында өзүңүздөр билгендей эле бул туризм ал жакта жакшы өнүккөн да. Анан сезон убагына ушу контракт менен жарым жылга кеткем. Бир чайты жакшы эле. Бирок негизи башында кетип жатканда баарына Турцияга кетем дегенде сен ал жактан бузулуп кеткен тасыңбы же негизи ал жакта баары эле айтышат го, аяктан проституция көп деп. Ошентип айтканда менин оюмча бул бузулган адам Кыргызстанда болобу же Турцияда болобу, Россияда болобу өзү эле бузулат да. Эч кандай эмеси жок да. Жакшы эле иштеп келдим, буюрса. Кандай жумушта иштедиңиз? Ал жакта негизи 80% ал 80% бул Россиядан келген эмелер да, туристтер. Ошолорго биз мындай маалыматтарды берип, орусча айтканда гид болуп иштедим. Ал жакта мисалы кыргыз айымдары, кыздары кандай жумуштарда эмгектенишет экен? Мисалы Турцияга кетип атам десе, бала багасыңбы же кемпир багасыңбы деген эле сөздөрдү айтышат да. Бар бекен жакшы жумуштарда иштегендер же көпчүлүгү ошондой жумушка туш келишет бекен? Мен негизи ошол туризмге тиешелүү Анталияда болдум. Ал жакта биринчиден бул жанакы жер жемиштерди өстүргөн ошол биринчи орунда турат, андан экинчи орунда бул туризм. Көбүнчө бизден Кыргызстандан кеткен кыргыз кыздар, орус кыздар баары эле эмеде туризмге тиешелүү жерде иштешет экен да. Көбүнчө бул дүкөндөрдөн көрүп калам, кийим сатып иштешет, же болбосо базарларда иштешет экен. Мисалы ушул экөөңүздөр тең чет жакка чыгып иштеп келдиңиздер да. Анан эми ошол чет жакта жүрүп иштеп келгенден кийин өзүңүздөрдүн мекениңиздерге болгон көз караштар кандай болуп калды? Башында кеткенде Кыргызстандан кетким келет, эмнеге биякта калам деп сүйлөйсүң. Тияка баргандан кийин уже түшүнүп баштайт экенсиң да, Кыргызстан сонун экенин, суусу дагы, абасы дагы таза экенинчи. Анткени ал жакта суу да жок, абасы да башкача, мындай ным болуп турат да, мындай кадимкидей тердеп, мындай жаман болуп жүрө бересиң, анан ошонусун да сагынасың, бүт тамактарын да сагынат экенсиң, өзүң Кыргызстандын сонун жери экенин эле түшүнөсүң. Жакшы, сизчи? Мен деле болгус айткандай, чын эле Россияда абасы албетте биздин Кыргызстанга жетпейт, аба жагынан суусу башкача, хлор менен. Анан тамактары болсо
тамактарды жасачубуз, бирок кээде жумуштан чарчап келгенде жасай албай калабыз. Көчөдөн тамактанып, ошондой учурлар болгон. Мисалы, ошол Россияда жүргөндө сизге жолукчан жүрдүңүз да, чынбы? Жок, мен бул жака келип жолук кийип Анан келдиңиз. Демек, ал жакта мисалы жолукчандар көпчүлүгү ушул кыйналат дейт да, жолуксаң гана ал жактагы Россияга баргандачы. Кысым барбы же эмне? Ооба, жолукчандарга башкача көз караш менен карашат. Негизи эле көпчүлүгү жолук кийбей барчу да. Негизи эле кийип барса дагы ал жакта бир аз кыйынчылык, тоскоолдук болуп калат. Чечишет. Элдердин көз карашы башкача. Чечкендер дагы бар. Демек, ушул жолукка кысым бар, Кысым бар. Келиңиз. Башка негизи эле Москва же Турция эмес, негизи эле дүйнөнүн бардык тарабына кеткенде бул кыз киши негизи эле көп кысымга алынып калат да, бардык жерде. Мисалы, силер айтып кеткен жанагы проститутка боюнча, сойкулук боюнча мисалы көп өлкөлөрдө ошондойго кабыл кылат. Силер айтып берсеңер, ал боло турган адам бияктан эле болот деп, жок, ал адамдын эркине койбойт. Ал жерге барганда ошол кулчулукка же болбосо сатып ийүүгө ушундайга дуушар болот да. Ошондойлорго кабылып калуу кыздарда көбүрөөк учуруп атат. Башка мамлекеттерге караганда Кыргызстандын кыздары же Кыргызстандан барган баары тең ошол ишке кабылат деп биздин ичибиз ачышып кетет ушуга чейин. Ошондой учурларга кабылып калган учурларды көрдүңөрбү ошол жака барганда, же болбосо бир коркунуч болуп кайра кетейин деген ой болду, деги эле ошол жака барып келүү акча табуу максатында көп кетишеби же окуйм деп көп кетишеби, ушул тууралуу? Негизи ошол жака Турцияга кетип жатканда мен деле ата-энем айткан, эмнеге айка кетесиң деп, көп эле жаман нерселер угуп жатат да. Бирок негизи мен текшерилген компания аркылуу кеткем. Анткени ал жака бүт менин туугандарым барып келген, менин сиңдилерим барып келген, менин группалаштарым барган, көп эле кишилер барып келген, ошол компания аркылуу кеттим. Бирок мен андай учурларды көргөн жокмун буга чейин, бирок Россияга да барып келгем, Москвага. Бирок ошо Москвада кандай десем, гастарбайтерлер көп. Орусча сүйлөй албай, кыйналып, ошол жагынан кыйналышат да көбүнчө. Мисалга келтирсем, мен жанымда эле бир кыз жашачу. Анан ал кыз деген орусчаны да билбейт, документтери да жок. Анан деген, эмнеге сен биякта кыйналып жүрөсүң, үйүңө кетпейсиңби десем, ал болсо жок, мен бул жакта эле жакшы дейт да. Эмнеге десем, мен ал жакка барганда полиого барып эле иштейм дейт. Полиода иштейм, же болбосо мамамды карашым керек, мамам инвалид, апамдын да буту жок дейт да, экөөнү карашым керек дейт. Көбүнчө ушул кыргыздар деген Москвага да, айрыкча Москвага деген айла жоктон барышат экен да көбүнчөсү. Алдыда дагы конокторубуз бар, алар дагы чакырып алып, маекке аралаштыралы. Ал үчүн Араб мамлекетинде иштеп келген Касиет Асанованы, ошондой эле Кытай жергесинде эмгектенип келген Эльвира Калдаралиеваны студиябызга чакыралы. Башка мамлекеттерде мисалы баргандарды көпчүлүгү мигранттарды кыйналып калышат, кыйналып атышат, же болбосо ар кандай ушактар, кептер жүрүп атат. Бирок Арабияда көбүнчө мигранттар иштеген жумуштары жөнүндө айтып өтүңүзчү. Ал жакта кыргыз айымдары жөнүндө айтып өтүңүзчү. Эң биринчиден мен Оман султанатына 2015 жылы март айында бардым. Кете электен мурун эле бизге аябай жакшы шарттарды түзүп берди. Квартира тапкычакты, силерге отелден комната берилет деди. Визабызды жазатты, анан билетибизди алып берди. Бул жерден бир кыргыз кыз экөөбүз кеткенбиз. Ал менден улураак, чоңураак эже. Кыргыздар ал жерде биз барган учурда өтө эле аз болчу. Бир 10 чакка жетпей. Балдар, кыздар, алар көбүнчө туризм сферасында иштешти, отелде. Анан бир гана биз барган учурда бир гана биз эле болчубуз. Где-то бир общий алганда 10 чакта эле кыргыз жараны бар болчу. Бирок азыр билишим боюнча көп компаниялар виза жасап башташты. Кыргызстан, Казакстан жарандары үчүн иштеген. Демек, ал жакта кыргыздар башка өлкөдөгүлөргө салыштырмалуу, ал жакта кыргыз жарандары мындай жеңилирээк жумуштарда иштейт десек болобу? Ооба. Мен көп жыл мурун студенттик кезимде Турцияга да барып иштегем. Бирок Оман өлкөсүндө аябай жакшы шарттарды көрдүм деп айта алам. Эме боюнча дагы. Төлөгөн акчасы боюнча, жашаган шарттар боюнча, иштеген боюнча, анан кыргыздарды аябай баалашат. Анткени
Чынын айтканда көп араб өлкөлөрүн биз көргөндө биз билишибиз боюнча арабтар өздөрү иштебейт. Бирок Оман султанатында алар мындай орточо даражада турушат, анан өздөрү да иштешет. Анан өтө аябай жалкоо калк. Анан ал жерде кыргыздар, казактар аябай бааланышат. Анан көбүнчө кандай жумуштарда иштешет кыргыз жарандары? Мен бьюти индустриясында иштедим. Ал деген Салам Стор деген бир компания, жана араб өлкөлөрүндө Кувейт, Катар, Эмираты да бар. Анан ошо көбүнчө отельге жиберишет, ресторан сферасына, анан ресепшндарга көп алышат. Ал жакта иштеш үчүн кыргыз жарандарын эмнени билиш керек? Эмнеге даяр болуш керек? Эң биринчиден англис тилин билиш керек. Анан көп жаңы маалымат алганга даяр болуш керек. Мисалы мен иштегенде бизди ар дайым ар кайсы тренингтерге жиберип турат. Жаңы продукция келген сайын барып сен аны үйрөнүп, структурасын, составын үйрөнүп, анан ошону деген клиентке кандай түшүндүрүп бере аласың, мындай тест катары алышат. Кытай жергесинде кыргыз жарандары жөнүндө айтып атыңызчы. Кытай жергесине барып иштеген кыргыз айымдары. Көбүнчө окуганы барышат, окуп каникул убактарында жумуштарда көбүнчөсү официант болуп, көбүнчөсү магазиндерде иштешет. Мындай көбүнчөсү котормочу болуп, бул жактан барган кыргыздарга жардам берип, ошентип иштешет. Кыргыздарга карата кытайлардын мамилеси кандай? Кытайлар мындай аябай мындай иностранец дегенде аябай сүйүп, мындай аябай жакшы тосуп эме кылышаттар. Мындай башка өлкөлөргө караганда аябай жакшы кабыл алышаттар да, сүрөккө түшүп, мындай көп нерсени сурап, башка ошол Кыргызстан жөнүндө көп кытайлар эми Кыргызстан жөнүндө маалыматы жок. Россия деп билишет, бирок Кыргызстан жөнүндө билишпейт да. Кытайда мисалы иштеп келиш үчүн же окуп келиш үчүн кыргыз айымдарына эмне керек? Негизи тил билиш керек го. Кытай тилин билиш керек, суроо эркеңиздер. Туулган жердин топурагы алтын деп бекерден айтпаса керек. Мен да өзүм чет өлкөгө чыгып келгенден кийин абдан Кыргызстанга жан келгенде, прям топурагын өпкүм келгенде, ошондо ушул макалдын маанисин абдан түшүнгөнмүн. Эми сиздерде ошо чет өлкөгө барып келип, ошо жылдап барып келип, анан кийин Кыргызстанга жаңы келгенде кандай сезимдер пайда болду эле, ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер. Эң биринчи жолу бул мен деген Россияга барганда деген кадимкиде келгенде ыйлабай эле келем деген. Анан ошо самолеттон түшкөндөн кийин эле ыйлап эле курбу кызым келген, аны кучактап эле ыйлап баштап атпаймынбы? Анан Турциядан келгенде уже мындай кичине көнүп калдым да. Күлүп түштүм деп койсуң. Кичине мындай ыйлайм го деп эле ойлоп аткам. Негизи үйгө кеткенде кандай болот, самолеттон түшкөндө Кыргызстанды көрсөм ыйлайм го деп эле ошондо элестете берчүмүн. Бирок келгенде ата-энемди көрдүм. Ата-энем мени ыйлап да солду да. Жакшы келиңиз. Сиздечи? Биринчи жактан келе жатканда аябай сагынып, ыйлап келебиз деп ойлойбуз, бирок бул жакка келгенден кийин ата-эне эле ыйлайт ыйлабайт экенбиз. Жакшы, сиздечи? Кыргызстанга келгенде өзгөчө аэропорттон чыкканда элдер менен кошо чыгасың. Ал эми чыкканга чейинки элдер, Россияда жүрүп келген элдер, ал эми чыккандан кийин биринчи эле мен кыргыз элдерин көрүп, бул жактан негизи эле күн ысык болгондо кара тоора болуп жүрбөйбүзбү? Аябай кыргыздарды көрүп, ал жактан орустарды көбүнчө көрөбүз, кыргыздар деле ал жакка барганда өзгөрүп калышат. То есть кыргыздарды көргөндө өзгөчө бир сонун сезим болду. Абасы аябай мага өзгөчө аба билинди, таза аба, аябай сонун бир суулары дагы бизде гранттан чыккан суулар аябай мустак болуп сонун болушат. Мен бул макалга толугу менен катылып кетем. Анан өзгөчө ошо Оман султанатында өзүм айткандай өтө эле аз кыргыз болгон үчүн аябай мындай сагынып калгам да. Анан аэропорттон түшкөндө деген мындай бир башкача сезим болуп, толкунданып, сүйүнүп, анан бирок эми границаны өтүп атканда уже кайта башталат да, жанагы недовольный лица людей болгондучу. Ар деле көз жумуп уже бактылуусуң да. Эми кандай болбосун, менин оюмча ар бир чет өлкөгө барып келген жаран ал жерден жакшы нерселерди үйрөнүп келип, ошо кыргыз жерине салым кылышы керек деп ойлойм да. Анан бирок мен өзүм мындай бир жерде тура албаган адаммын. Ар дайым Кыргызстандын ичинде жүрсөм деле көп жерге мындай тентип жүрүшүм керек да, выходной күндө хотя бы. Жакшы. Эми айтсаңыздар, мисалы бизде өзгөчө мырзалар дейсе, өзгөчө мырзалар кыздарды
бир чоң сынга алышат, чет өлкөгө чыккан кыздарды. Чет жакка кетиптир деселе, ал жакта бышырып коюптурбу, ал жакка барып эмне болгусу келип атат, жанында тууганы жок, эмнеге барат деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Эми айтсаңыздар, бирок ошентсе дагы чет өлкөгө барып алып, бар арасында кыйналып, кайра келе албай жүргөндөрү бар, бизге кат жазгандары бар, эмне кылам, жардам келгиле дегенчи. Эми сиздер айтсаңыздар, ар бир өзүңүздөрдүн баягы билгениңиздерди, кыргыз кыздары, кыргыз айымдары чет өлкөдө көбүнчө эмнеден кыйналышат? Жумуштан кыйналышабы, же элдин болгон басмырлоо мамилесинен кыйналышабы, же кандайдыр бир мисалы Россияда мындан 2 жыл мурун билебиз, өзүбүздүн эле кыргыздын жигиттери өзүбүздүн кыргыз кыздарды кордоп койгон учурлар да болгон. Алынан кыйналышабы, эмнеден кыйналышат? Россияда көпчүлүк башында негизи жумуштан кыйналышат. Жумуш тапканданбы же жумуштун оордугунанбы? Негизи жумуш таап, тааныш аркылуу табышат жумушту. То есть туугандары болсо, эжелери, байкелери болсо жумуш табыш оңой эле болот. Анан иштеп кетиште эле негизи орустар жакшы үйрөтүп, билбеген адамдарга үйрөтүшөт. Биринчи барганда жумуштан албетте үйрөнгөндө кыйналасың. Бул жакта кылбай жүргөн жумушуңду Россиядан жасаш албетте кыйын болот. Анан кыргыз балдары ошол кыздарыбызды жаман болуп кеткен үчүн албетте көрүп жүрөбүз интернеттен кордоп жатышкандарын. Ага негизи айымдар өзү назик келгени менен бирок чыдамкай болушат. Жумушта мисалы мен ойлойм, жумуштан кыйналып, мен деле башында кыйналгам, бирок Жумуш оор дешет, аябай оор, тындырбайт. Мисалы, тамактанууга дагы аз гана убакыт берет, ал жерде мүмкүн эмес эс алууга. Ана мисалы, бизде Кыргызстанда мисалы монча саат гана иштесин деген бир атайын нерсе бар го. Ал жактан 2 эсе көп кошуп коет убакытты дейт да. Жумуш өтө эле оор айымдар үчүн Россия жергесинде. Негизи 12 сааттан иштешет. Айымдар туура ишти тандап билүү керек. Анан өзүнө мындай адам өзүн сыйласа, башканы сыйлайт дейт. То есть башка бирөө ошол адамды сыйлайт. Эгерде сен 12 саат деп жазылгандан кийин башында жакшылап сүйлөшүп алыш керек. Мен 12 саат иштейм, зарплатасы кандай болот? Анан эмне жумуштарды кылабыз. Албетте орустар кыргыздарга билбегендиги үчүн сен бул жумушту кылышың керек деп балким кошумча жумуштарды берип коюшу мүмкүн. Ошол жагынан башында тактап жакшылап суралыш керек. Мээрим, Россияда да жүрүп келдим деп атпайсызбы? Сизге суроо бергим келип атат. Россия элдеринин кыргыз айымдарына, кыздарына жасаган мамилеси кандай? Менин оюмча эң биринчи бул тилди билиш керек. Эгерде тилди билбесең, жумуштан да жок болуп, жумуштарга да кире албай, кыйынчылык болуп, документтериң, ал жактан да жашаган жериң да кымбат. Анан көбүнчө деген кандай десем, мындай кыргызды көргөндө алар деген ойлошот экен да, бул Кыргызстан деген чоң бир айылда жашашат, бул образование жок, ал жакта окуу жай жок, орусча билбеген жалаң эмелер жашашат депчи. Көбүнчө ошол кыздарды көргөндө ошолор мен допустим, мен деген ошол жактан кастинг аркылуу болуп ушундай жумушка өткөм да, ал жакта мындай тоже бьюти индустрия сыяктуу, ал жактан ошол косметикалардын эле составтарын айтып бересиң. Жакшы жумуш болчу бир четичи. Ал жакта иштегенде жаңы барганда жалаң орустар болчу. Бүт коллегаларым бар орустар, анан мени көрүп алып эле, муну каяктан алдыңар деп эле ошо мен турган жерден жаныма келип алып эле тиги администраторлор айтып берчү да, ушуну кантип алдыңар, бул деген бул чурка депчи, орустар чурка деп айтышат го. Бул деген көрүнүп турбай орусчаны даже биле албайт депчи. Орусча жөндөсө орусча сүйлөй албайт депчи. Анан эртеси күнү ошол кызга көрсөтөм депчи. Эртеси күнү ошонун баарын жаттап, эметип айтып бергенден өзү көрүп, анан өзү уялып калган да. Бирок негизи ошол орусча билбегендиктен ошол жактан көп кыйынчылыктар болот экен. Ошондуктан биздин кыргыз айымдар, кыргыз эжелер, сиңдилер баары тең көбүнчө мындай пол жууп же терезе жууп ошентип эле иштешет экен да, көбүнчө жейдиш жууп. Анан бир эженин дагы бир айтканы өтө мага таасир калтырган. Бир жолу ушул иш боюнча эле Россия жергесине барып калдык дейт. Москвага барып калсак, квартира кыргыз тилинде байтыр деп коебуз го. Байтыр берилет, бирок кыргыздарга эмес деп жазып коюптур дейт да. Ушул сөзүнө мен аябай арданып, ошол жактан аябай ыйладым дейт да. Эмнеге? Кыргыздар деле бар, аны чындыкты айтыш керек. Андай кээдеги квартираларга кирсең, ушундай кир,
Квартира бергенде дагы мындай укканда көп элечи бир кишиге берип жатса ошол жака 15 киши келип жашайт экен да. Кыргызстандан келгенден ошондуктан ошондон улам ушинтип айтылса керек да. Мындай ой пикир да пайда болуптур. Өткөндө баягы мырзалар менен сүйлөшүп атып, мен ушундай таң калдым. Турция, Казакстан, анан Россияга барып келген кыздарды, бул же болбой алган кыз деген бир мааниде айтып коюшат экен да. Бул ошол жакты көрүп келди депчи. Демек бул эмнеге? Ал жакка баргандардын баардыгы эле бир бузулуп кетти, туура эмес жолго түшүп кетти. Көрдүңөрбү ошондой туура эмес жолдо жүргөн кыздарды? Бар бекен? Же жөн эле сырттан томбучуп атышабы биздин мырзалар? Бул сөз жондон чыкпайт. Болгондугу үчүн, бирок мен айтпайм ошол нерсени көрдүм деп. Бирок негизи эле мен ойлойм, үй бүлө куруп, турмушу болбой, же болбосо Россияга барып, семейный иштешип, кайра ал жактан ажырашып кетип, ошондой кыйынчылыктарга туш келип калып, ошол жолго түшүп кеткендер болушу мүмкүн. Андайлардын деле эки түргө бөлүнөт болуш керек. Бири болсо турмуштан ажырап, өзүнү багып кетип, туугандарына, ата-энесине жардам берип иштеп жүргөндөр болушу мүмкүн. А бири болсо ошол нерсеге чыдай албай, же болбосо сабыр кыла албай, жаман жолго түшүп кеткендер деп айта алам да. Демек бар. Бар. Мен көп эле угуп калып атам, ушу кийинки убактарда араб мамлекетине баргандар да көбөйдү. Анан ошол жака барганда сөзсүз түрдө башка сатып же болбосо башка бир жолдорго колдонуулар араб мамлекетинде көбөйүп баратат да. Мына акыркы эле ушул биздин менин тааныштарым болуп калат эле, Жалал-Абадтан кеткен эле 19 жашта эле. Экөө кетишкен эле да. Барышып, ошол жерге баардыгы легалдуу түрдө болот, баардык жумуштар өзүнүн орду менен болот деп барып, баргандан кийин документтерин алып коюп, бияка келе албай алган экен. Бирок ошол жерде бир өзгөнтүк бир бай адамыбыз жашайт экен, ошого Кудай жардам берсе керек, жолугуп калышып, анан ошондон улам качып келишкен. Бирок булар кайра байланышкан учурда ал жерде бир биздин кыргыздардан 30тан ашык ошол жерде кулчулукта жүргөндөр экен да, араб мамлекетинде. Бирок такталган жок кайсы именно кайсы мамлекет экенинде, бирок негизи араб өлкөлөрүнүн ичинен деди да. Ошол учурда араб мамлекетинде эле сиз барган учурда ушундайларды угуп же байкап бир мындай билбедиңиздерби? Мен иштеген Султанатта, Оманда мындай үй кызматтарын кылгандар бар болчу, бирок кыргыздар эмес. Ал немеден Балика, Филиппинкалар көбүнчө ошондой иштерде иштеди. Мыйзам аябай катуу деп айта алам Оман өлкөсүндө. Бирок сиз айткандай эле ошо Араб Эмиратында көп болгон, кулчулукка да сатылган деп. Өзүмдүн тааныш кыздарым бар, мындай жаман жолго сатып ишкен. Бирок менин оюмча барардан мурун бул жерден аябай мындай такташ керек да. Мисалы өткөндө менин байкем да Россияга барып, вроде мындай немесин көрсөттү, сертификатын. Бирок ал поддельный да. Анан ошону деген мындай өз укуктарын жарандар билип, жакшы мындай изилдеп, анан ошол 100%, 100% мындай безопасный дегенде ошондо гана чыгууга аракет кылгыла деп айтат элем. Анан экинчиден чыгардан мурун өзүңөрдүн мындай кандай десем, өзүңөрдү баалуу көрсөтүп, ошо мен тил билем, мен мындаймын деп өзүңөрдү сыйлап неметсеңер, ошондо гана жакшы жерлерге неметет деп ойлойм. Чындыгында эле чет өлкөгө чыкканда көбүнчө мигранттар кыйынчылыктарга туш болобу же наоборот бул жакта жүрө бербей, чет өлкөгө чыгып, башка өлкөлөрдү көрүп, мекендин деле кадырына жетип, чыгып иштеп келген жакшыбы, көбүнчө пайдалуураак кимиси? Пайдасы көбүрөөкпү чет өлкөгө чыгуунун кыргыз айымдары үчүн же зыяны көбүрөөкпү? Негизи өзүңө ишенип, ошо биринчи айтпадым, тилди билиш керек деп. Тилди билип, ошо өзүңө ишенип кеткен болсоң, сөз түрүндө пайдасы тиет. Анткени көрүшүң керек, элди көрүшүң керек. Тим более күйөөгө электе, жаш кезиңде убактың болгондо окуш керек, иштеш керек дегендейчи. Мен чет өлкөгө барганда көбүнчө мындай пайдасы тийди деп ойлойм. Анткени ар бир жумуштан өзүнүн бир эмесин аласың да. Өзүңө керектүү нерсени аласың. Мисалы мен Кытайдан келип, азыр Москвадан келдим, жакында 1 ай болду. Москвага барганда өзүм профессиям менен таап, ал жакта Москвада иштеп кеттим. Бул жактан аракет кылып тапкан жокмун да профессияны, переводчик жумушумчу. Ал жакта мисалы көп опыт аласың, көп нерсени көрөсүң. Өзүңө ишенип тил билсең, бардык жерде эле жакшы го дейм. Мага пайда жагы көбүрөөк болду. Иштеп, ата-энебизге жардам берип, жакшы ийгиликтерге жеткилик десем болот. Менин оюмча пайдасы көбүрөөк болот. Анткени адам баласы канчалык көп өнөр билсе, ошончолук өзүнө мындай жашоосуна пайдасы тиет да. Анан
мындай Кыргызстан чындыгында мындай кичинекей мамлекет, көп билбейт, анан ошо биз барганда ошол жерде биз кыргыз элинин жүзү экенибизди унутпай жүрүшүбүз керек. Бирок жаш кыздар үчүн кандай десем, мындай күйөөгө тийип, күйөөсү менен чогуу кеткен дагы бир чети оң деп ойлойм. Чет өлкөдө иштеп келүүнүн кыргыз айымдарына тийгизген оң жана терс таасирлери жөнүндө талкуу кылып жатабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Турцияга барып стажировка кылып келгенбиз группалаштарыбыз менен. Анан ал жакта чындыгында пайдасы бар, тажрыйба аласың биринчиден. Анан ар кандай адамдар менен таанышасың, көрөсүң, кругозоруң кеңейет. Ошондой эле көбүнчөсү финансылык жактан көз карандысыз болосуң, ата-энеңе жардам бересиң, өзүңдү өзүң камсыздайсың. Ушул нерселер кыргызды айымдарга көбүнчө жагат. Анткени биз көз каранды болгондо анча каалабайбыз. Ошол себептен кайра келгендер кайра кеткенди каалашат. Сиздерде ушундай ой пикир барбы? Кайра кете турган оюңуздар барбы башка жактарга? Азыр программаларды карап атам. Кетип деле калышы мүмкүн. Мен бир орунда тура албайм деди жогоруда. Бирок кыргыз элиме да мындай кыргыз жергесинде деле мындай көп пайда алып келгим келет. Бир чети мындай эми өмүр бою тентип жүрө албайсың. Ата-энең биякта, ата-энең мындай вечный эмес да. Эми аларга да көңүл буруп, алар менен да убакыт өткөрүп, мындай жакшы эмелер, туугандарыңды көрүп жүрүшүң керек. Тем более кыргыздарда күйөөгө тийгенден кийин 4 күнү менен такыр эле катташа албай калышат да, почти мындай айтканда. Деги эле чет өлкөгө иштеп келген адамдын бул жака келгенден кийин ал жакта жумушка үйрөнүп калгандан кийин кайра кеткиси келип калат. Ооба, кайра кете беришет. Кайра кете беришет, ооба. Көп эле адамда, то есть иштеп келген адамда бул нерсе болот. Болот. Бирок менде кайра кетем деген ой жок болчу. Бул жака келип, тем более окуп жолук салгандан кийин мен окуумду улантып жакта каласыз. Бул жакта калам. Эгерде турмуш балким бара турган бизде ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп калса, же болбосо барыш керек болуп калса, балким барабыз. Мен баргым келбейт деп айтпайм, баргым келет да деп айтпайм. Бир жагынан барып мисалы Кытайга барып окуп келдиңиз, анан Кытайдан окуп алып Россияга барып иштеп келиптирсиз да, сизчи? Анан эмнеге Кытайда эле иштеп калган жоксуз? бизде жардыруу болуп визадан азыр аябай эле виза алыш кыйын болуп атат го кыргыздар үчүн. Ошо виза албай эми Москвага кеткенге туура келди, бул жакта жумуш таппай. Азыр жумушум бул жакта болуп эч жака кетпейм. Сиз үчүн Кытайда жүргөн жакшы беле же Москвада жүргөн жакшы экен? Менимче эки жактан жакшы го дейм. Эки жактан. Же Кыргызстанда жүргөн жакшыбы? Биринчи келгенде Кыргызстанда мындай непривычно болуп кыйналып аттым, уже Москвага аябай көнүп алган элем. Азыр уже көнүп калдым, эми кетким келбейт эч жака. Негизи эми чет өлкөдө жүргөндө деген көп эле түшүнүп калат экенсиң. Эмнеге мен ушул нерсени Кыргызстандан кылган жокмун депчи. Эми Кыргызстанга келгенде кичине мындай аракеттенип койсоң, ошол эле жумуштарды бияктан тапсаң болот деп ойлойм. Ооба. Ошондуктан билбейм, кетпейт болушум керек. Жакшы. Мен да барыңыздарга эле суроо бергим келип атат. Ар бир эле жерде кыйынчылык болот да, албетте. Анан кийин ошондой кыйынчылыктар болгон кезде башка өлкөдө ошо бүттү тажадым баарынан Кыргызстанга үйгө баргым келет, апама баргым келет деген сезимдер болду эле. Албетте андай болгон. Экинчиси мо Турцияга барганда айтып берейин. Турцияга барганда негизи эмне үчүн кетким келди? Анткени ал жактан түрк калкы булар деген $1 үчүн аябай мондай иштетип, ошону алып алыш керек да, ошол адамды иштетиш керек, до конца иштетиш керек да. Кээ бир убактарда биз деген ошо 24 сааттын ичинде 18-20 саат иштеп аттык. Ошондон уйку жок болуп, бир жолу бир убакта 48 сааттын ичинде 2 саат уктагам. Ошондо ыйлагым келип, ыйлап ошо бир күн кечке ыйлагам, үйгө кеттем депчи. Анан кээ бир учурда бул түрктөр да эми айтып атпайм, жаманы деле жакшысы деле бар деп. Түрктүн элдери эмнеге сен түркчө билбейсиң, сен кыргыз болгондо түркчө билишиң керек дейт да. А мен ошол жерден айтчумун, эмнеге десем, ал болсо ал айтат, мусулман элдери
түркчө билиш керек дейт да. Мусулман тили бул Түрктөн деген тараганда жок, болгон жокпу? айтканда мынтип мусулман тили бул деген араб тили деп. Сен араб тилин билесиңби десем, жок билбейм дейт. Эмнеге мен түркчөнү билишим керек десем, ошол жерин сүйлөбөй калчу да. Бирок көбүнчө ошол жактан кичине ошондой басындылар болот. Эмнеге түркчө билбейсиң? Сен түркчө билишиң керек депчи. Суроолор сабай көп болот окшойт. Мен айтайын деп атканым, силер ошол жака акча табуу үчүнбү же окуу үчүнбү? Кандай максат үчүн көбүрөөк барышат? Себеп бул жактан акча таба албай койдуңар, жанды багылбай койдуңар. Ушул бардык эле өлкөлөргө барып аткандардын баары. Мисалы Россияныкы белгилүү иштегенге барышат. Кытайдыкычы эмнеге барышат? Кытайга азыр көбүнчө баары окууга барат го. Түркияныкыга жумушка барат, Казакстанга жумушка барат. Арабияга эмнеге барышат? Ал жерге деле эми мындай иштегенде барышат. Анан эми международный опыт алгым келген. Мен өзүм туризмди окугам. Ошо туризмди окуганда мындай канчалык көп чөйрөнү көрсөң, ошончо жакшы деп ойлойм да. Демек акча табуу боюнча. Бул жактан акча таба албайт, ош башка өлкөдөн акча табыш керек болот. Ошол үчүн, Ал жакта албетте акча көбүрөөк. Бул жактан акча табылбайбы дегениңизге жооп берип турат. Албетте бул жактан деле эгерде жумуш болсо кетпей эле койгон оңоюраак. Жакшы жумушка кирип алсаң, эгерде барбай койсоң да болот. Көрсөтүүбүздүн конокторуна дагы бир нече суроолор келген экен, анда биз жооп алалы. Кыргыз кыздарынын чет өлкөдө иштеп кор болушуна ким күнөөлүү? Ата-эне күнөөлүүбү же кыргыздын эркектери күнөөлүүбү же ошол жака иштейм деп барып алган кыздардын өзүндө күнөөлүүбү? Кимде күнөө? Албетте ата-эне же болбосо кыргыздын жигиттери күнөөлүү эмес, албетте ал кыйналган адамдын өзү күнөөлүү болот. Ал кыйналганды өзү өзүндөй кылып алат. То есть өзү жакшы жүрүп иштеп жакшы ниетте болуп иштеш үчүн барса, анда ал адам кыйналбайт. Ал жактан иштеп өзүңүздөргө материалдык жактан болобу кандай пайда ала алдыңыздар? Эми мен кеткен учурда сиңдим университетте окучу, анын контракттары төлөндү, анан эми ата-эненин үйү ремонт, анан унаа алынды, анан Сокулукта турат ата-энем, аларга мал чара алынып эметилди. Анан бирок өзүмө мен чисто опыт эле алдым деп айта алам. Анткени ал акчаны өзүмө көп деле жумшаган жокмун. Азыр бул жерде учурда иштеп, бул жерде тапкан акчамды өзүмө жумшап жатам, бирок эми бир кандайдыр байкемдерге мындай жардам бердим деп айта алам. Анан бирок туура эмес деп да эсептейм аны. Эмне үчүн мен байкелериме жардам беришим керек дебейсизби? Деңиз. Сиз 5 жыл жүрдүм дедиңиз, 5 жылда? 4 жылдын ичинде кана көрөлүчү канча байлык топтоп койдуңуз экен? 4 жылдын ичинде мен албетте жакшы эле ийгиликтерге жеттим деп айттым. Жана албетте атама машина унаа алып берип, белек кылып кубанткам. Анан көптөгөн жакшы ийгиликтерге да жеттик. Орустар таң калчу. Алар болсо өздөрү үчүн иштешет. Ар бир адам өзү үчүн иштешет. Бизде кыргыздарда негизи ата-энесине жардам берет, туугандарына жардам берет эмеспи? Мен деле ошол ата-энеме, туугандарыма жардам берип жүрдүм. Сиз го эми Глейген Кытайга бардыңыз, ал жакта окудуңуз, Россияда барып иштедиңиз, Негизи мен Кытайда контракт менен окудум, ошого ата-энем көп акча кеткизди деп койсом болот. Контракт менен ал жакта почти айына $500 кетет да расход. Ошого Москвада 9 ай эле иштедим, пока эми ошо контрактты төлөп атам десем болот. Алганымды кайра төлөп атам десем. Үйдөгүлөргө азыр жардам берип, буюрса эми алдыдагы дейм бардыгы. Актадыңызбы контрактты, актай элексизби? Эми 1 айлыгын актадым башка. Жакшы, буюрса актайсыз. Келиңизчи. Мен негизи эми чет өлкөгө аз эле иштеп келдим. Сиз аз иштеген менен 2 мамлекетте иштеп келдиңиз. Бирөөсү Россия, бирөөсү Турция. Жок, негизи иштегенде ата-энемдерге салаттым акчаны көбүнчөсү. Анткени мындай үйдө ремонтторго керек болчу, үйдүн оокаттарын алыш керек болчу, анткени айта албайм, менде бүт баары бар депчи. Ошондуктан кичинеден жардам берип аттым. Анан бүттү, ошентип эле келдим. Кайра азыр окуума бир эме акчасын топтоп алып келдим да. Арабияга барган кыргыз кыздардын көпчүлүгү арабтарга 2-3 ай алып тийип алышат дейт. Чынбы?
Мен андай случайларды көргөн жокмун Оманда. Дубайдан көрдүм. Бирок мындай мыйзам бар. Алар экинчи, үчүнчү болуп тийген себеби дагы неме деп ойлойм. Мыйзам боюнча алар иностранканы ала алышпайт, аял катары, үйлөнө алышпайт. Анан көп эле ал жерде общественный транспорт жок, анан жумушка такси менен барчумун. Ошол жерде барганда эле күнүгө таксисттерден наалыган угам да. Мен алтын топтой албай атам аял алганга депчи. Алар бүтө алтын топтоп алыш керек, э? Анан бирок иностранкалардын көбү орустарды көп алышчы, украинкаларды көп алышчы, себеби алар эми алтынга муктаж эмеспиз дечи да. Бизге мындай алар алтындан тышкары дагы аябай мындай жакшы шарттар түзүп берет үй бүлөсүнө, аялына өзгөчө, балдарынын ошо жетиштүү деп неметчи. Жакындарыңыздарды сагынган учурда өзүңүздөрдү кантип алаксытчу элеңиздер дейт? Скайпка чыкчумун. Сүйлөшүп койчумун. Мен сагындым деп. Сизчи? Мен деле негизи жумуш 12 саат болгондуктан жумушта сүйлөшө албай калчубуз. Кечинде болсо барганыбызда аларда кеч болуп кетчү. Бизде сүйлөшүш бир аз кыйынчылыкка түшөт эле, кыйынчылыкка туура келмек. Негизи көп эле сүйлөшүп турчумун. Бул кыз айткандай көрүшүп сүйлөшүп скайп менен сүйлөшүп турчубуз. Техниканын заманы. Ал жакта мен эжекем менен жүргөн үчүн экөөбүздүн голосубузду айырмалай албай калышчу. Себеби бир топ эле өзгөрүп калат экенсиң Россияга баргандан кийин. Эжемдин атын айтып алчу мен алган кезде. Сагынганда сүйлөшүп турчубуз. Мен да күнүгө скайп, имо деген бизде азыркы эмелер менен күнүнө сүйлөшүп турчумун. Мен сагынбайсың деле көп күнүгө сүйлөшүм да. Мен почти эртең менен кечинде жумуштан кетип атканда келе жатканда сүйлөшүм да. Мен негизи үйгө келгенде байкем айтып калат эме депчи. Сен сагынганга деле жетишкен жокпуз го депчи. Анткени деген күнүгө мамам менен апам менен 3-4 маал сүйлөшчүмүн. Бүт баарын айтып беришим. Жанымда сиңдим да кеткен да менен турса. Ал дагы айтып берчи, сен бүт болгон нерсенин баарын айтып бересиң го депчи. Келгенге уже айтып бергенге эч нерсе жок калды. Жакшы. Мисалы эми ушул өзгөчө кыз балага мисалы кыйыныраак болсо керек дейм да. Мен мисалы чет өлкөгө чыккандан корком чынындачы. Мисалы сиздер ушул чет өлкөгө чыгып атканда өзгөчө кыз бала болгондон кийин корктуңуздарбы? Корку сезим болдубу? Чет өлкөгө чыкканда сөз түрдө ал жакта кыз бала бирөө менен чыкканы жакшыраакпы же коркпой эле тобокелге салып эле жалгыз кете берсе бирөө болот деген нерсе барбы? Албетте, кыз бала болгондон кийин чет өлкөгө чыкканга коркосуң. Мени ал жакта байкемдер, эжемдер болгон үчүн менде андай коркуу сезими көп деле болгон жок деп айта алам. Мен кичинекейимден бери аябай өтө көп китеп окучумун. Ошол жерде именно приключенческий китептер жакшы көрчүмүн да. Анан бир өзүмдү ушундай абалга мындай келтиргим келе берчү да. Качан бир приключение болом депчи. Анан ошо экинчи курста бизде практикага Турцияга жибергенде бир курбу кызым экөөбүз кеткенбиз. Ал жерде Анталияда 2 аэропорт бар. Анан бизди тосо турган киши экинчи аэропортко кетип калыптыр. Анан биз чыксак эле баарын тосуп алды, биздики жок. Анан жанымдагы кыз ыйлап баштады. Бизди өлтүрүп кетет, бизди кесип кетет, бизди мынтет. Анан айттым, сага ким керек? Сени эмне кылышат депчи. Анан бара турган жерибизди айтсаң, автобуска отуруп алып кете берели дедим. Ал аябай ыйлап жарым саат ошо жерден аны сооротуп отурдум. Анан теги киши ошо биринчи аэропортко келиптир. Анан тосуп алып эле мен айткандай эле бара турган жерге автобуска отургузуп койду да. Менде мындай как-то коркуу сезими болгон жок. Эч бир жерде мындай любой жерде эгер тил билсең, любой жерде свободный жүрө аласың дейм. Россияга барсаң орусча сүйлөйсүң, за границу башка жакка барсаң. Эми английский связующий язык болгондон кийин мындай кыйынчылык деле болбойт деп ойлойм. Анда мындай кылыңыздар, эми жалпы ушул чет өлкөгө чыгам деген азыр мына артта канчалаган бир сиздердин сиңдиңиздер өсүп келе жатат. Жана ошондой эле алдыга мына чыгам деп олугуп аткандар да бар. Аларга бир кеңеш иретинде бир көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр, балким алардын сөз түрдө бир тууганы болсо анан барганы жакшыбы же жалгыз бара берсинби? Эгер бара турган болсо эмнеге даярданып барыш керек? Ал жакка кыйынчылыкка учурап калбаш үчүн ошолорго бир кеңеш иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиз сизден баштайлы. Менин сиңдим азыр ошо тоже за границей.
Түркия, анан жана Греция немелеринде круизный лайнерде иштейт. Анан ошо барардан мурун ал курбу кыздар менен чогулуп ошол жерге барышты да. Анан бүт неме легализованностьтарын текшерип бүт неметип бердим. Анан эми адамдын темпераменти ар кандай болот. Баргысы келген бар, баргысы келбеген бар. Ошо баргысы келбегендерди кыйнап жибербей эле коюш керек деп айтат элем. Кээ бир учурда мындай ата-энелер кыйналып жатабыз, кредитибиз бар деп кыйнап коюшат да. Ошол туура эмес деп ойлойм. Анткени бул жерде стрессоустойчивый болбогон адам за границей өтө эле кыйналып кетет. Анан ошо кыйынчылыктардын бир себеби ошол деп ойлойм. Анан барардан мурун дагы ошо өзүң мындай аябай жакшы алып жүрүшүң керек, тыкан жүрүшүң керек, өзүңдү сыйлашың керек, тил билишиң керек. Мындай өзүңдү аябай жакшы көрсөтүп, мындай я достойна хорошей работы деген маалда, ошондо анан барса туура деп ойлойм. Биз деле бара турган кезде аябай кызыкчубуз. Россияга барабыз, иштейбиз деп. Мынакей барып көрүп деле келдик. Биздин советибиз, эгерде дагы барабыз деген кыздар болсо, байкелери, эжелери болсо, жакын адамдар болсо, жумуш менен камсыздай турган адамдар болсо, барып иштесе боло берет. Эгерде бул жакта жумушу бар туруп, барамын деген болсо, анда бул жактан эле иштесе деле болот. Барса болот, бирок ал жакта бирөө күтүп алып или бул жактан жалгыз барбай эле койсо жакшы болот эле. Кыздарды чет өлкөгө лучше 18ден өтмөйчө вообще чыгарбай эле коюш керек экен. Анткени Кытайда көп эле көрдүк, кыздар көп эме жаман жактарга жүрүп, Москвада деле өзүм деле көрүп жүрдүм. Ошого айтат элем, вообще же турмушка берип туруп анан жибериш керек экен, или эме жашы жеткенче 19-20 чейин вообще жиберип эле коюш керек. Барса да тил билип, мындай өзүнө ишенип барса болот. Негизи деген ошол ишенген адамың болсо ошол жакта. Негизи мен барганда деле мен байкемдер болду. Турцияга барганда 2 сиңдим менен бардым. Анандай каймелер деле болгон жок да, жаңы жөлөк таяк болуп, экөө бири-бириңерге жардам берип жүрдүк. Эгерде ошол жерди билбей жалгыз барган болсоң, анда бир аз кыйыныраак болот керек. Менин кеңешим бул, эгерде барып жатсаңар, ошо ишенген адамыңар болуш керек. Же болбосо ошо тилди билип, мен ошол жумушка иштей алам, мен жакшы жумушка татыктуумун деп ошентип барыш керек деп ойлойм да. Жакшы. Чет өлкөгө чыгып, ал жактагы маданияты менен таанышып келүү бул жакшы нерсе, бирок чет өлкөгө иштөө үчүн баргандардын көпчүлүгү эле жыргап кеткен жок. Ал жака баруу өзгөчө аял заты үчүн чоң таасирин тийгизет. Андыктан ошол жака баруудан биринчи жана кыздарды ал жака жиберүүдө энаталар дагы жана эркек бир туугандары дагы ойлонсо жакшы болот беле. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багыт.